эфир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Аябай кубанычтамын. Буга чейин биринчи сменада жүз көрүшүп көрдүк эле. Тумар Таймда өзгөчө болот, башкача болот. Буйруса. Сиз үчүн атайын сигнал даярдалган. Мындай. Ушуну угушуңуз менен кандай? This is Тумар Тайм деп коюңуз. This is Тумар Тайм. Ооба, болду. Ушуну айтып койсок эле болду. Анан адашып капысынан өткөрүп жиберсеңиз байкабастан, анда соңунда ошол жаныңызда кутуча турат, ошонун ичинде тапшырма катылган. Чолпон бул жактабыз. Ошонун ичинен алабыз дагы тапшырманы окуп туруп. Көрөбүз дагы, ким тапшырманы аткарат, сиз же мен? Бул экөөбүздүн ортобузда болот, дагы ошондой туура эле түшүндүңүз. Азыр болсо бир музыкалык чыгарма кезекти берели. Бул жакта камерага иштесек болот. Сизди бүтүн Тумар ТВны көргөн инсандар көрүп жатат, жана Тумар ТВны уккандар, тыңдап жаткан учур. Анан биз музыкалык чыгарма кезекти берели. Алдыда Иса Өмүркулов ырдайт. Алия коногубузга СМС каттарды, каалоо тилектерди күтөбүз. 0770 96 10 25 WhatsApp номери кызматта. Тумар Тайм уланат. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Кечки шоу Тумар Тайм Тумар радиосунда уланат. Ардактуу достор, сиздерден билдирүүлөрдү күтүүдөбүз. Бүгүн бизде конокто ырчы, алпаруучу жана көптөгөн кесиптин ээси Чолпон Талипбек. Саламатсызбы дагы бир ирет. Сизге дагы саламатчылык каалайбыз. Кош келиңиз эле дагы бир жолу. Жакында эле биздин Тумар радиосунда чыгармаңыз презентацияланды. Жай аталышындагы атайын ушул мезгилге карата актуалдуу түрдө. Жок, бул мезгилге карата эмес да? Аралан. Бул мезгилге карата эмес. Мезгилге карата эмес, бул жай, бул мындай шашпай деген сөз. Мааниси ушундай. Акырын Шашпай дегендей. Кечиресиз. Бирок жай мезгилинде орун алгандыктан жайга да окшоп кетет экен. Жайга да окшоп келет. Анан кийин дагы ырдын маанайы да мындай жайкы. Жеңил, ошондуктан балким сиз дагы башкалар деле көп ушинтип ойлошот. Жай жөнүндө го деп. Жаңы чыгарма кут болсун, куттуктайбыз. Сизге мындай суроо пайда болот. Мурда бир чыгарманын үстүнөн иштеп жүргөндө, мисалы нон-стоп дуэтинде жүргөнүңүздө, сиздер ошол чыгарманын үстүнөн бир команда иштечү да. Көптөгөн адам чуркапай, азыр эми жеке карьера башталды. Кандай болуп жатат? Жалгыз чуркаган кандай экен? Ошондой эле командам бар менин, ишенген адамдарым бар, алар менен чогуу ырлардын үстүндө иштеп жатабыз. Андан кийин дагы жалгыз иштебейм. Бул ыр жөнүндө айтып кетсек, бул ырды белгилүү ырчылар кесип This is Тумар Тайм. Азамат. Кандай сөз эле деп коем. Бул ырдын үстүндө менен мыкты кесиптештерим чогуу эмгектеништи. Бул Нияз Абдразаков аттуу ырчы, аранжировкасын да жазды. Мотивдин үстүндө Нияз, Иса Өмүркулов, анан кийин мен баарыбыз чогуу кылганбыз, иштегенбиз. Ал эми гитараны Style-Mix солисти Адилет жаздырган, бэк-вокалды Оскар Батыров жазган. Анан кийин аябай тааныш аттар, тааныш жүздөр. Жакындай биз бири-бирибизге жардам беребиз. This is Тумар. Угу клеткалар аябай жакшы иштеп жаткан учур азыркы учурда. Жооп берип жатсак дагы реакция өз учурунда болуп жатат. Мындай суроо. Нон-стоп алып чыккан travel шоу, Жырга лайф баары көргөн билет. Бул нон-стоп тарагандан кийин бул шоунун, бул долбоордун келечеги кандай болот? Тагдыры кандай болот? Тагдыры жакшы эле болот деп ишенем. Анткени жакынкы арада азыр жаңылатып аны башка бир форматта чыгарайын деп жатабыз. Бирок ким алып барат, кандай болот, ал тууралуу азыр айта албайм. Бирок өтө кызыктуу болот деп сөз берем, албетте. Жакында буйруса жаңы сезонду күтүңүздөр. Жакында башталат. Ооба, буйруса. Бирок так качан чыгары азырынча белгисиз. Жаңы сезонду тартып баштайбыз буйруса. Жакынкы арада. Ал эми телевиденияга, каналдарга сентябрдан баштап кирет болуш керек. Жаңы сезон болуп буйруса. Ийгиликтерди каалап эле. Ардактуу достор, алдыда жарнамалык тыныгуу болсун. Андан соң биз угушабыз, көрүшөбүз Тумар ТВда жана Тумар радиосунда. Кечки шоу Тумар Тайм уланат. Бүгүн бизде конокто ажарлуу Чолпон Талипбек. СМСтерди күтөбүз. 0770 96 10 25 WhatsApp номери кызматта. Тумар радиосунда Тумар Тайм.
Ардактуулар жана кымбаттуулар, Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тумар Тайм. тайымда сүрдө өткөн суроолор. Сүрдө өткөн суроолор Сиздер кокодо. кандай эле сүрдө өткөн суроолор башталды. Бүгүн бизде конокто Чолпон Талипбек жана азыр көптөгөн катылган суроолорго жоопторду ачыкка чыгарабыз. Батырык эле баштайлы Түшүндүрүүнүн кереги жок. Чыдамсыздык менен күтүп калдыңыз. Дайыма көрөм Тумар Таймды. Анан кийин Инстаграмда дагы биздин коллегаларыбыз жүктөгөн сүрдө өткөн суроолорду көрүп калам. Ушул мага качан келет экен деп ойлонгон учур болгон. Ооба, билем. Эмне мени азыр күтөт. Макул, анда биз баштай берели анда. Даярсыз, э? Ооба. 1 2 3 баштадык. Түнү ондон кийин тамактанасызбы? Ооба. Футбол көрөсүзбү? Жок. Өзүңүздү Максат Адырбековдун кыйымын деп эсептейсизби? Жок. Элдин алдына жасалма сүйлөйсүзбү? Жок. Кыргызстандан кеткиңиз келеби? Жок. Коомдук транспортто жүрөсүзбү? Аз. Өзүңүздөн 7 жаш кичүү жигитке турмушка чыгат белеңиз? Жок. Хейтерлердин негатив ойлоруна кайгырасызбы? Жок. Мас болгон учур болду беле? Ооба. 3 күн макияжсыз жүрө аласызбы? Ооба. 1 күн инстаграмсызчы? Ооба. Базардан кийим сатып аласызбы? Ооба. Мектепте 2 алгандар учур болду беле? Жок. Достоп жүргөн адамдардын арасында душманыңыз барбы? Жок. Америкада жашоону кыялданасызбы? Жок. Сиз жактырып байкап жүргөн жигиттер барбы? Ооба. Ырчылыктан тажаган учур болду беле? Жок. Күндө эртең менен турасызбы? Ооба. Нон стоп тараганда өкүнгөнсүзбү? Ооба. Башка бирөөнүн стилин урдагансызбы? Жок. Жылдар өтүп бара жаткандыгы өкүндүрөбү? Ооба. Сүйүктүүңүз үчүн сахнаны таштайт белеңиз? Жок. Азаматсыз. Кол чабууларды арнадык. Жетиштиңиз баарына. Кээ бир конокторубузду көрөбүз, толук жетише албай калган учурлар деле болот. Анан кийин кээ бирки суроолорго бербей каласыз, ошондо. Жетишпей калабыз. Шашпай эле айтсам болмок кандай? Толук. Сизди ойлонуп калдым, жетишпей каламбы, кандай болуп калат деп. Азыр чын эле мындай толук жетише алдыңызбы же кээ бир суроолорго ойлоно албай калган учур болдубу азыр? Жок. Баары ойдогудай эле болду деп ойлойм. Баарында эле. Нон-стоп тараганга өкүнөм дедиңиз, э? Өкүнгөн учур болду Албетте, 8 дедиңиз. жыл бир адамдар менен чогуу бир команда болуп иштегенде көнүп каласың. Ал адамдарды дагы эле мен мындай This is Тумар Тайм. Ал адамдар менен дагы деле жакшы мамиледемин, бирок ошол учурда кышында биз тарайбыз деген чечимге баарыбыз чогуу келгенбиз. Анан кийин бирок мына кастинг жарыялаганда ошол учурларда мындай кичине бир нерсе болду да, ыйлагым келип, баарын эстеп, кандай нерселер болду эле. Нон-стоптун ичинде канча гана биз эмнени гана көргөн жокпуз чогуу, канча гастролдоп жүрдүк, канча ырларды жаздык, канча нерсенин үстүндө чогуу иштештик команда. Мындай жөн эле команда эмес, бир туугандай эле болуп калганбыз чын эле. Ошондуктан албетте жөн эле 8 жыл ырдап эле мен эч өкүнбөйм, баары ойдогудай деп айта албайм. Албетте. Бирок ушул эле учурда албетте мен ойлойм, бул нерсе деле өз убагында болду. Албетте өмүр бою чогуу ырдамак эмеспиз. Азыр ушинтип бөлүнүп өз жолубузду таап кеткенибиз жакшы болот деп ойлойм. Ал эми нон-стоп тарагандан кийин эми Чолпон Талипбек деген мындай проекттин келечеги кандай болот, кандай элестетесиз? Ой, буюрса, албетте биз жакшы нерсеге ишенебиз, жакшы нерсеге талпынабыз. Албетте аракет жасайбыз. Азыр талкпай иштеп жаткан учурубуз. Буюрса, жаңы ырды презентацияладым. Жакынкы арада дагы 2 ыр. Ошол ырды азыр тыңдайбыз. Жайдыбы? Жайды. Жакынкы арада клип тартайм. Ушул Буюрса. айтып берем. Аны Тумар ТВдан да көрүп калабыз. Буюрса, албетте. Азыр болсо Тумар радиосунан достор жаңы чыгарма жакында эле презентацияланды. Чолпон Талипбектин аткаруусунда коногубуздан баса калуу тилектерди, смстерди, суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. 0770 96 10 25 WhatsApp номери. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Кечки шоу Тумар Тайм кайрадан уланат, ардактуу достор. Тумар ТВга кошулуңуздар, Тумар радиосунан алыстабаңыздар. Бүгүн биздин конокто Чолпон Талипбек. Азыр көгүлдүр экрандан көрүп жатсаңыз да болот. Биздин Инстаграмга да кош келиңиздер. Ал жактан да суроолорду, калуу тилектерди баарын жазыңыздар, жадырыңыздар. Ооба, күтөбүз. Бизге келген суроо бар экен. Эгерде сиз эркек болгонуңузда кандай болот элем деп ойлойсуз? Мүнөзүңүз, сырткы келбетиңиздей. Бул тууралуу эч качан ойлонбоп турмун, чын эле. Мен өзүм айым болгонума ыраазымын. Мага жагат айым болуш. Жок, эми элестетип көрбөйсүзбү бир фантазияны жандыралы дагы эркек болгондо кандай болмок мүнөзүңүз? Спортко жакын адамсыз, э? Ооба, спортко жакын адаммын. Албетте жакшы мырза боломбу, айым боломбу, бирок эң негизгиси жакшы адам болгонго аракет жасаш керек деп ойлойм. Эч кимге зыян кылбаган.
ошо эмне болду же угулуп кеттим ага жок болгон жок болуп калды болду окшойт This is Summer time. эми өтүп кеттик да өтүп кеттик ал убакыт кетти анча убакыт кеткен жок да угуп калдым жооп берип атканда биз жооп бергенден кийин деле келген смстер бар экен ошолорго кезек бербейлиби келиңиз саламатсызбы кутман кечиңиздер менен чолпон эжо сизге ден соолук узун өмүр бакыт каалай калайм мен сизди аябай сүйөм чыгармачылыгыңызга чоң жүрүш тилейм ар дайым ушундай татынакай болуп жүрө бериңиз деген Чоң смс рахмат. келиптир сиз ушундай өзгөрүп кеткенсизби же мага сезилип жатабы деген смс келиптир эмне өзгөрүлүптүр ошол жөнүндө да жазып кетсеңер жазып койсоңуздар жакшы болот. жака Жакшы өзгөрүлүш жака, болсо кандай сонун болмок сизге комплимент жасап атат го мына ырларыңызды угуп сизге жаккан бир ырчы мырзанын бир ырчы айымды атап бериңиз дейт ырларын албетте уккан суктанган Рита Ора жагат мага мындай харизмасы энергетикасы балдардан деле көп эле мырзалардан үчөөнү айтыңыз анда азыр бирөөнү айтып койсом башкасы таарынат деп дүйнөлүктөн да айта бериңиз да ошо дүйнөлүктү айтып атпаймынбы кайрадан сүйүнүп калат да көп эле мен чын эле да. мынтип бирөөнү ушул ырчыны гана угам деп айта албайм чын эле меломанмын ырлары жакса ырды жактырам ырчымын эмес ушундай ыр тандайсыз ыр тандайм ооба ушундай анда бир ырды тандап туруңуз ырдайбызбы азыр кийинки чыгарылышта ырдап бересиз буюрса азыр болсо кезекти чыгармага беребиз алдыда жайран командасы ырдайт журеке жылуу бүгүн бизде конокто ажарлуу чолпон талипбек смстерди жазыңыздар 077090601025 WhatsApp номери кызматта Тумар радиосунда Тумар тайм. Тумар радиосунда жана Тумар ТВда This is Тумар тайм. Тумар тайм уланат. Ардактуу достор, бизге смстерди жазыңыздар, узатыңыздар, баарын аткарууга даярбыз. Ал ортодо бизге коногубуз бир чыгарма даярдап коюптур өзүнүн аткаруучусунан. Даярданган жокмун. Кийинки чыгарылышта дебедикпи? Кечирип кылалы, ойлонбоп турмундар. Макул, анда мындай суроо. Сюрприз коеюн дегем да. Сиз кастингден өтүп, нон-стопко келгенде көбүрөөк эмоционалдык жактан толкундангансызбы же нон-стоп тараганда болдубу? Ой, билесизби? Мен нон-стопко келгенде катуу эле толкундангам, бирок менин каалоом өтө күчтүү болчу. Өтөм дегенсиз, ишенич болгон. Ишенич болгон, анан өзүм кыялыма ишенчимин. Албетте менин ордум сахнада деп. Бул жолу мен канча адам кастингке катышканын билбейсизби сиздин? 500 адамга жакын кастингке келген Бишкекте. Анан дагы алар Кыргызстанды аралап дагы башка ырчыларды алышкан, катышуучуларды. Бул проект мен үчүн өзгөчө проект болду. Ушул жөнүндө көп эле айткам. Чын эле менин анкетам жоголгон. Анан кийин мени экинчи турга чакырбай коюшкан. Анан кийин мен жок, мен өткөм. Чакырыңыз дагы бир ирет ырдап берейин, далилдеп берейин деп кайра келип ырдап проектке өтүп кетип, анан кийин биз Максат экөөбүз жеңүүчү табылып нон-стоп курулуп калган. Ошо. Ошондуктан мүнөздөн улам келип калгансыз. Мүнөзүңүздөн улам мен жетем, мен алам деген. Анан мындай сиз көптөгөн тармакта өзүңүздү сынап көрдүңүз, алып барчу болуп көрдүңүз, актриса болгон жагдайлар бар. Кайсынысы көңүлүңүзгө жакыныраак, анан кайсынысынан сиз көбүрөөк чеберсиз? Билесизби, Аралан, бунун баарын бир сөз менен айтса болот, артист деп. Менин оюмча, артист ырдаганды деле жакшы билиш керек, актриса катары дагы өз өнөрүн көрсөтө алыш керек. Алып баруучулук деле өтө кыйын эмес, артист болсоң, менин оюмча. Ошондо баланс мындай статистика чыгарабыз дагы. Ырчылык, мүнөздөмө чыгаралы, ырчылык, алып баруучулук, актёрдук чеберчилик баарына пайыз берип чыкканда ошондо кайсынысы көбүрөөк болуп калат салыштырмалуу? Мага ырчылык жагат жана алып баруучулук. Алып баруучулуктан тышкары дагы программа, өзүм режиссер болгондуктан сценарийлерди программага жазам. Жыргалаевдин сценарийин дагы 2 сезон мен өзүм жазгам. Бул деле мага мындай жакын нерсе. Жалпысынан алганда канча сезон болду Жыргалаевда? 4 сезон болуп кетти го.
4-5 жыл мындай иштедик да талыкпай. Буюрса ошол жаңы проект Жыргалаевдин уландысы ушуга эле уланып кетип 5-сезон болуп кетеби же башка проект болобу ошол? Ал тууралуу программанын продюсери менен дагы сүйлөшө элекпиз, тактай элекпиз. Анын баарын дагы сүйлөшөбүз. Негизгиси проект уланыш керек деген чечимге келдик. Буюрса жакында тартуулайбыз. Буюрса биз да көрөлү. Ардактуу достор, 07769025 WhatsApp номери кызматта бизге смстерди баарын жазыңыздар. Эми чыгарма кезек келди окшойт. Кайсыл чыгарманы ырдасам? Ошол өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы аласыз дагы ырдап Кайсынты ырдаган ырдырдабайымдан көрө. Ошондо 8 жыл мурун 8 жыл артка жүрөбүз дагы сапаралабыз, ностальгияга. Даярданбай эле Чөмүлөлө 1-2-3 Чолпон Талибекти тосуп алыңыздар. Ошондо айтып берейин кичине. Мен өзүм Кант шаарынан болом. Ошол Кант шаарынан Ирина Шот деген аттуу өрчү Евровидениянын полуфиналына чейин жеткен. Ал мен үчүн мындай башкача болчу да. Мен жакын эжекем чыккандай эле. Анан кийин кастингке мен Ирина Шоттун ырын тандагам. То вспомнишь обо мне. Кеттик анда. Любовь запуталась в сетях реальности. Бегу от мудрости до виртуальности. Мне хватит нежности, я растоплю все льды. Где космос вечности, где только я и ты. Разлучится ночь, уйми печаль. Я знаю, тебе немного жаль. Ты вспомнишь обо мне. Белым облаком растаю в тишине. Растаю в тишине. Ты вспомнишь обо мне. И неважно, наяву или во сне, светлым днем или в ночи при луне, тают тени на стене. Ты вспомнишь обо мне. Браво. Браво, азаматсыз. Колчолордон Рахмат. Өзүм дагы өзүмө таң калдым. Чын эле сөздөрүн дагы деле биле мындай эсимде бар экен. Эсиңизде бар экен. Катуу даярдангансыз да кастингке чейин себеби бир нече түндөр, күндөр. Мен билчүмүн ушуну ырдайм, анан кийин дагы ырда деп сураса, башканы ырдайм деп даярданып келгем. Бирок мен мындай бийге өтө жакын эмес болчумун чын эле. Бирок ушул учурда кастингде ырдадым. Анан кийин азыр бир музыка коебуз. Ошого бийлейсиң дегенде бийлесе бийлейин деп эле барып эле бийледим да, тартынбай. Өзүм мындай кичинекей кезимде тартынчак эле болчумун, уялчак эле болчумун. Бирок ушул учурда менин кыялым ушунчалык катуу болгон да. Калоо ушунчалык катуу болуп, мен тартынбай эле барып бийлеп бердим. Азаматсыз. Ошондон улам Чолпон Талибек ким экенин кыргыз эли көрдү, билди, байкады. Бүгүнкү күнү чыгармаларыңыздагы угуп келүүдө өспөйсүз, клиптерди жаратасыз. Сизге көптөгөн ак жол каалайбыз. Жашооңузга. Алдыда Омар Ырдайт достор сен аттуу чыгармасын тосуп алыңыздар, андан соң угушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. This is Тумар Тайм. This is Тумар Тайм. This is Тумар Тайм. Кечки шоу Тумар Тайм улан атардактуу достор, бүгүн бизде монокто Чолпон Талибек. Суроолорду, каалоо тилектерди баарын жөнөтүңүздөр, жазыңыздар. Бүгүн кимдир бирөөнүн туулган күнү болсо жөнөтүп койсоңуз, анда биз куттуктап коюуга даярбыз, Албетте. 07769025 WhatsApp номери кызматта. Ошондой эле бизди медиа порталга кирип акысыз билдирүү калтыра аласыз. #чекит чекит Тумар чекит FM. Ошондой эле биздин инста баракчабызга да кошулуңуздар. Тумар FM, Тумар Тайм уланат. Келген суроолор бар сизге. Бул жерде сизге көбүрөөк ырчылык жагабы же алып баруучулук жагабы деген смс келиптир. Тагыраак билип алайын деген го көпчүлүк. Албетте биринчи ирет мен ырчымын. Мен ушундай позициям. Ал эми ырчылыктан тышкары алып баруучулук дагы мага жакын. Анткени нон-стоп дуэти учурунда балким бирөөлөр билбейт, мен радиостанцияда 1 жыл бою башка псевдоним менен иштедим, бирок орус тилдүү радио болчу. Радиону деле жакшы көрүп калгам чын эле. Арадан жылдар өттү, кыргыз тилдүү радиого келип калдыңыз. Азыркы бул күндө кандай, көнүп калдыңызбы? Ооба, мага эфирдин мындай өзүнчө сыйкыр нерсеси бар деп ойлойм. Эфирдин магиясы жагат мага. Баарлашуу жагат. Билбейм, мага эфир, алып баруучулук деле жакын нерсе. Кандай өзгөрүүлөр байкалды келгениңизден бери?
өзүмдөбү? Өзүңүздө келгенден кийин кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Мына көптөн бери эфирге чыкпай жүрдүңүз, анан келип калдыңыз радиого эле. Негизгиси эң биринчи бул албетте эмгек керек. Бул жаатта иштеген адамга албетте көп окуш керек, көп талаптары бар. Байкашымча күнүмдүк графигиңиз өзгөрдү окшойт. Эрте туруп баштадым. Ушул тууралуу айтып атпайбы сиз? Биринчи смена. Биринчи сменаны мага жагат, угармандарды дагы жакшы көрүп калдым, чын эле. Жетиштүү эле өзүңүзгө аудитория таап алдыңыз ал жактан деле. Мага деле добуш беришет. Графигим албетте өзгөрдү. Эртерээк туруп калдым, анткени эфир 7-де башталат. Онго чейин ондо кээ бирки адамдар жаңы жумушка барса, менин жумушум бүтүп калат. Негизги жумушум. Анан кийин башка жумуштарга орун беребиз. Эртерээк уктаганга аракет жасап калдым. Ошондо канча саат уйкуга канча саат бөлөсүз? Эрте келсеңиз, эрте турсаңыз. Көп эле бөлүш керек. Идеалдуу болуш үчүн айтышат го, организм, биздин организмибиз толугу менен саат 10дон түнкү 2ге чейин жаңыланат экен. Бүт ушул процесстер 2ге чейин эле болот экен. Анан 2ден кийин жатсаңыз, албетте эртең менен 10до турсаңыз да, 9да турсаңыз да өзүңүздү мындай чарчагансыз, ушундай сезип каласыз. Ошон үчүн мен дагы ошол өзүмдүн графигимди эртерээк жатып уктап алайын деп аракет жасайм. Ардактуу бизди көрүп жаткан жана угуп жаткан жалпы көрөрмандар, угармандар, бизге СМС каттарды өзүңүздүн суроолоруңуз бар болсо Чолпон Талипбекке тартынбастан узатыңыз. 0770 96 10 25 WhatsApp номери. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар ТВда жана Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат. Ардактуу достор, 0770 96 10 25 WhatsApp номерине СМСтерди узатыңыздар. Бүгүн бизде конокто This is Тумар Тайм деген айым, бул Чолпон Талипбек. Саламатсызбы? Саламатчылык дагы берилет. Оригиналдуу суроолорду күтүүдөбүз. Жөнөтсөңүздөр жооп берүүгө даярбыз баарын. Ооба, номерибиз 0770 96 10 25. Азаматсыз. Сонун кандай баардык эле коноктор ушинтип айтып турса, Чолпон эже кандайсыз? Сиздин жигитиңиз кандай адам болушун каалайсыз деген СМС келиптир. Мырзадан келиптир бул СМС. Мырзадан. Албетте өз өзүнө турган, өзүнө ишенген, эң негизгиси мени өзүнөн да жакшы көргөн. Албетте. Анан кийин мындай мен жакшы көрөм, адам бир нерсе менен катуу алек болгон адамдарды мен мындай сыйлайм да, албетте. Анан капа болбойсузбу? Сен өзүң жумушуңа мен эле кечке алексиң, мага көңүл бурбайсың, мага убакыт ажыратпайсың деп. Албетте, мындай, албетте көңүл буруш керек. Бирок ушул учурда сурагандачы, кандай жумушта иштейсиң? Өз жумушу жөнүндө мындай чебер болуш керек. От менен айтып берсе, мен мындай жумушта иштейм, мен жумушумду жакшы көрөм. Ушундай адамдар жактырам, чын эле. Көңүлү менен сүйгөн адам болуш керек экен, Жумушун сүйгөн, албетте, жумушун сүйгөн адамдар бактылуу болот деп ойлойм. Менин оюмча ушундай туура да. Ал жумуш менен эле кечке алек болуп, сизге көңүл бура албай калабы деген ойлоп пайда болот. Жок, андай болбойт. Менин оюмча чын эле сүйгөн адам болсо, андай болбойт. Сиз үчүн идеалдуу эркек бою канча болуш керек жана салмагы канча болуш керек? Боюн салмагын айта албайм, бирок албетте спортко жакын адам болуш керек. Менин оюмча ушул жакшы нерсе. Спортко анан активдүү болуш керек. Мен ойлойм, сонун да чогуу серфингти мындай серфинг менен тааныштырып, дайвинг, парашют менен чогуу мындай секирсең, экстремал дүйнөсүндө болуш керек экен да. Жакын балким болуш керек. Ушундай деп ойлойм. Экшенди жакшы көрө турбайсызбы? Жактырам. Сонун да. Кино көргөндө кайсы жанр көбүрөөк көңүлүңүзгө жагат сиздин? Көп эле кыздарга окшоп мен комедия, романтика комедиялар, анан кийин мотивация берген кинолорду жактырам. Жакынкы арада эле сонун кино көрүп келдик курбуларыбыз менен, «Красотка на всю голову». Ар бир айымга ошол кинону көрүш керек деп ойлойм. Албетте, ошонун кинонун негизги мазмуну кандай гана келбетиң болбосун, өзүңө ишенсең, албетте бүт нерсеге жетесиң деген. Өзүңө ишенишиң керек.
кандай гана сулуу болбосоң дагы, кандай гана сулуу болсоң деле, бирок өзүңө ишенбесең, албетте жашоодо кыйын болот. Сиз айтып калдыңыз, кандай гана келбет болбосун, өзүңө ишенсең чоң ийгиликти багынтасың деп. Ошондо сулуулук бул ийгиликпи? Жок, мындай да, бул негизгиси сулуу айымдар үчүн сулуулук бул өзүнө ишенимди берет да. Арттырат. Ооба, өзүнө ишенсе, анан кийин же бир айым өзүн сулуу деп мындай эсептебей, өзүнө ишенбейт. Анан кийин экөө тең собеседование келгенде өзүнө ишенген айым өтүп кетет да. Анткени ал өзүн жакшы көрсөтө алат, өзүнүн оюн жакшы билдире алат, коркпойт. Албетте ойлойт да, мен сулуумун, мен чырайлуумун деп. Ар бир айымга ушул мындай сезимдер керек деп ойлойм. Өзүн сулуу сезиш керек айымдар. Сөзсүз түрдө айымдарга сулуулукту каалап өтөлү. Ардактуу достор, кийинки чыгарма бизде даяр болуп калды. Тосуп алыңыздар, андан соң угушабыз. СМС'терди күтөлү сиздерден. Бизде конокто Чолпон Талипбек. Дагы бир рет WhatsApp номерди кайталап коелу: 0770 96 1025. Дагы ушул номерге суроолорду жазыңыздар. Мирбек Атабеков айтты, унута албайм. Тумар таймда Мирбек Атабеков болуп өтті. Ардактуу достор, Тумар ТВда жана Тумар радиосунда кечки шоу Тумар тайм уланууда. Биздин Инстаграмга кошулуңуздар, жана биз азыр жыйынтыктарды чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто Чолпон Талипбек. Ошондо Ролан, мен бир жолу гана айтпай калдым да. Бир жолу тутулдуңуз? Бир жолу болсо, андан кийин деле кайра эле коюп турбадыңыз беле, Ролан, сиз? Кайра эми сизди жандандырып турдум. Бир жолу мындай кечирип койсо деле болот да, Ролан. Же бул жерде 4 бар экен, 4. 4 образ экен. Ошону экини сен айт. Тапшырманы айтып койбойсуз башынан, азыр угармандар түшүнбөй калды окшойт. Ролан укмуштай тапшырма таптыр. Тумар тайм деген сөздү 4 түрдүү адамдын образында жарнамалап бериңиз дейт. Ошондо Жес кемпирдин образын сен айтасың. Канча? 4. Бир айтып өтсөңүз, кандай образдар экен ошондо? Жес кемпир биринчи, экинчиси каардуу адам, үчүнчүсү жаш кыз. Төртүнчүсү эркекче. Эркекче экен. Мейли, сен анда Жес кемпирди айтасыз. Мен каардуу адамды, анан кийин сиз Ролан жаш кызды айтасыз, а мен эркекче. Эркекчени айталыбы? Мен эркекчени айтып берейин. Кызыктуураак көрүнөт да. Же мен жаш кыз болуп алып эле жаш кызды көрсөтө беремби? Макул, анда сиз экөөнү тандап айтып кое бериңиз. Мейли анда. Баштай үйрөнөлү? Ооба. Баштай үйрөнөлү анда. Чолпон Талипбек сиздер үчүн жарнамалап бериңиз дейт ал жерде. Кантип айтам? Жөнүндө Тумар тайм деп айтайм, айтпайм. Тумар таймды угуңуздар деп айтам. Угуңуздар, өзүңүздүн сөздөрүңүздү кошуп жарнамалайсыз. Жарнамалар барбы? Азыр ойлонойн анда. Сиздин үнүңүз да угуп калды окшойт кээ бир жарнамаларда. Ооба. Ошондой кылып. Күн сайын деппи? Тажрыйбаңыз бар экен. Кеттик, ошо менен бөлүшөлү азыр. Каардуу адам, Каардуу адам. Каардуу адам бул жөн эле злодей сыяктуу, Ооба, ошондой. Баштай бериңиз. Күн сайын Тумар таймды угуп жүрүңүздөр. Азаматсыз. Эми экинчиге өтүп кетели. Экинчи образ. Эркекче. Эркекче. Сага окшоп, Сага окшоп, Ролан? Мага окшоп. Сага окшоп, анда эмесе кеттик. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздер менен Тумар таймда Чолпон Талипбек болду, ошондой эле Ролан Мырзаков. Ал эми эртең кандай конок болот, аны биздин Инстаграмдан билесиз. Күн сайын сиздер менен Тумар тайм программасы. Угушканча достор, биз сиздер менен коштошобуз. Тумар радиосунда жана Тумар ТВда Тумар тайм болду. Бүгүн бизде конокто Чолпон Талипбек. Кол шалбарды дагы бир жолу арнап коебуз. Эртең кайрадан көрүшкөнчө, угушканча. Саламатта болуңуздар. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар тайм.